Кушуак кечиңиздер менен замандаштар, биз кайрадан эле Сүрөтчү байкебиздин галереясындагы саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн дагы сүрөттөрүңүздөргө тема койсоңуз керек. Ооба. Бүгүнкү сүрөттөрүбүздүн темасы кыргыз эстрада ырчылары. Кыргыз эстрада ырчылары жөнүндө бүгүн сүрөттөрдү баяндап беребиз. Аны эмесе биринчи сүрөттү көрөбүз. Бул Мадагаскардагы Алекс го? Жок, бул Мадагаскарда Алекс эмес. Бул кыргыз эстрада ырчысы Алекс. Бул чоң эле киши, мурутчан киши бешикте эмнеге жатат? Бул да макал менен айтылган кыргыз эстрада ырчысы бешиктеги баланын Бекбурвиев болоорун ким билет. Ошол себептен бешикке мурутчан киши жатат. Дагы бир ырчы айым Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Динара Акулова. Бул дагы баягы Мадагаскардагы Мелман, Жок, бул жерден да жаңылышасыз. Бул сахнага жаңы чыгып келаткан ырчы айым. Бул болсо эмгек сиңирген ырчы айым. Бул Шрек менен Фиона го? Жок, бул Шрек менен Фиона эмес. Бул Кеңеш тобу. Бuyakta болсо ырчы Омар жолдо зебрадан өтүп бара жатат. Дагы сүрөтүбүздө жакшынакай дагы бир ырчы жигит тартылган. Бул Курал Чокоев. Бул пингвиндерчи? Жок, буну пингвиндер деп ойлогула. Бул биз тобу. Ортодо турган Бактияр Токторов. Рахмат сизге. Бүгүнкү эфирибиз ушу менен аяктайт, урматтуу достор. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Көрүшкөнчө. Доске качыптыр, каке братчы. Качып кетиптир. Анан артынан 2-3 угуптур. 3-4 Ошо доске. Анан жетти? Астынан бирок түлкү, карышкырлар чыгып жеп коюптур. Сен кайсы түлкү, кайсы карышкыр, кайсы какени айтып атасың? Какечи? Колобокчу доске унутуп калдым. Жомокпу? Бар го жомок. Мен сага жомок айт дедимби? Койчу. Вообще эдинсе салып берем дедиң беле кече? Жанында 5 сом бар болчу доске. Услугасын төлөп койгом. Коркпочу, төлөп койм аны. Не ана движение кылалы? Движение кылыш керек. Движение. Врачкалар напрягать этели. Ошентебиз. Тыңдай, кстати, бирөө келет го. Врачке. Карбай. Карбай. Салам алейкум, братишка. Салам алейкум. Кандайсың? Фотка барбы? Жок, братан. Кантип жок, алып чыкчы. Жөнөбөчү, братан. Алып чык, тотат го сага. Өкүнүп каласың, братан, жөнөбөчү. Койчу. Врачка, өкүнүп каласың деп коркутпа. Өкүндүр гана. Өкүндүрүп койчу биз. Растушкада. Башка жокпу? Жоктур. Иштейби дейби? Иштейт. Звездочка иштейт. Брат, өзүңдү берчи. Меникинби? Муну көтөрүп турбайсың да, доске? Кечип алгам. Бар го? Нормально, доске. Чечсең ко? Нормально. Жөнөбөчү. Чечсең эми. Чечпейсиң мем. Нормально. Болбой калган, жөнөбөчү. Келсең кийип көрөйүн. Брат, мына жерде эле жыртык жөнөбөчү. Айрык кийчүрөсүң. Башка кийим жокпу? Жок уже. 4 мезгил үчүн кийчүрөм. 4 мезгил. Ушунда багышкан тике. Танчик. Берсиз парчкаңды. Сен Карышпагыш, жыртык кийип жүрөт. брат, чеч. Берейинчи. Жакшылыкка кий. Рахмат. Шашта кылат экен, карачы. Нормально. Жакшыбы? Нормально. Жазсыңбы? Нормально. Кел энди акчадан бер. Братан, сом жок да. Кайтып жүрөт ана байкушы. Такыр жокпу? Жок. Каяктан келатсың? Жумуштан келдим. Ким болуп иштейсиң? Грузчик болуп. Биз иштебейбиз даже грузчикке. Кайда ортасың? Квартирам орта. Квартирам 2 айдын төлөйм да. канча бериш керек? 2000 калган. Братча, салам менен акчаңды бер да. Берчи.
Менч? Жынса табылат, брат. Движение кишинин доске. Мына доске, 1000 сом. 1000 сом? Қалған 1000 сом қачан? Берешь? Дайдап берелчи, брат. Точно оло? Вот, братан, движение. Данчик мен Куба жаттап кал, братан. Районда биз бар эле тааныйт. Точно, а? Доо, братан, эртең ушулмалга даярдап. Жоқ болса жаман болосуңар, а? Жаттап қалдым ата өкөңөрдү. Давай, а? Қиналып кетти. Ертең не болып қалған сенікі? Нормально қарабайсың. Işte район нормально киінбейсің, деп жүдіп қалыпсың. Маяғын тіктіріп қол істейші бәрі. Мына, қол. Движение. Кел, Нормально движение қылбайсың. класс істеймін. Брачка! Бірге! Саламатсыз ба? 10 сом беріп тұрасыз ба? Керек болады. Жоқ, онсын. Неше беріп тұрмыз жұмыс. Жоқ деймін онсын, охрана. Охрана емес, еме. Киім алалы. Футболка алалы дегенбіз. Жақтан қарай? Ол. Мына мына футболка. Қанша сом? 100 сом. 100. Неше 10 сом бар. 10 сом жетпейді. Оричан. Қандайсың? Жақсы. Не кечигип? Азырда кичине кечигип калдым. Аябай ачык болдум. Салат, винегрет. Салат вкусный. Сок. Келсең, кел алып кел бирөөгө. Жоқ, алтыным жейм. Алтыным бул биздин тамак эмес. Официант, келип по столикти жыйнап кетесиңер. Анан меню ала келсеңер, заказ кылабыз. Тамагыңыз таттуу болсун. Байкен, Апакамбай, остановить, пожалуйста. Ей, сен қырғызсың ба? Жүрегім ауырады ошондай сөздерді ұққанда. Ей, улуу, урматтуу, айкөл, гуманист, жазуучу, акын Жомарт Бөкөнбаев көчөсүнөн токтоп коёсузбу? Түшүнөлү? Жомарт Бөкөнбаев көчөтүнөн токтоп коесузбу? Эшеле чүлбөгөн кандай бул киши? Улуу, урматтуу, жазуучу, айкөл, акын Жомарт Бөкөнбаев көчөсүнөн токтоп коесузбу дебейсизби? Түшүнөлү? Улуу, урматтуу, айкөл, гуманист, жазуучу, Жомарт Бөкөнбаев көчөсүнөн токтоп коесузбу? Улуу, урматтуу, гуманист, айкөл, Жомарт Бөкөнбаев көчөсүнөн өтүп кеттиң. Байкен анда Горький көчөсүнөн токтоп коесузбу? Ай, кайдагы Горький? Улуу, урматтуу, жазуучу. Стоп. Сөз эмес,
Бүттү деп айтпайсың. Байке, на остановке. Эй, на остановке емес, аялдамада. Дозу. Не салчы. Дозу мен салчы емес. Друг, отдохни. Дозу мен салчы, тура. Кушубак кечиңиздер менен урматтуу достор, биз кайрадан эле биздин сүрөтчү байкебиздин галереясындагы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз бүгүнкү темабыз Кыргызстан жөнүндө сүрөттөр тартып келдим. Кана эмесе биринчи сүрөтүбүздү көрсөк, бул сүрөттө таластык кыздын шурусу тартылган. Бул жерде жемчугтан тизилген шуру го? Жок, бул таластык кыз болгондуктан шурусуна жалаң фасольдордон тизип койгон. Фасольдон жасалган шуру. Билесиздерби? Ар бир жаз сайын бардык чүйлүк адамдар баардын картошка тешет. Бул сүрөтүбүздө таластыктарга арналган жакшынакай сүрөт. Таластык жигит үйүнө бара жатыр. Кийинки сүрөтүбүздү көрөбүз. Бул эмне? Муну кандай түшүнөсүз? Бул кирпич чечен? Жок, бул кирпич чечен эмес. Бул кирпи кыргыз. Мына бул болсо, бул кирпич чечен. Бул кийинки сүрөтүбүздө баяндала турган сүрөт, бул айылдагы маршрутка. Бул кишиге эмне болгон? Бул киши жол кирен төлөбөй койгондуктан куйругуна сүйрөлүп калды. Айылдагы маршрутка демекчи, эми айылдагы үйлөнүү картажын көргөзө кетели. Бул айылдагы үйлөнүү картажы. Кийинки сүрөтүбүздө болсо, бул айыл өкмөтүнүн баласынын үйлөнүү картажы. Бул ошо лимузин эшектеги. Анан кийин сүрөтчү байке, айтсаңыз, биз уктук элек, сиз көлгө сапар алып келиптирсиз. Анан кийин көлдөн Бишкекке чейин жол кандай экен? Көлдөн Бишкекке чейинки жолду барып пробка экен. Бул кичинекей точкаларды кандай түшүнсөк болот? Ош шаарында өзүңүздөр билгендей эле Тико көп, Ошол себептен Ош шаарына майда пробкалар болот экен. Сонун. Рахмат сизге чоң. Бүгүнкү берүүбүз аяктайт. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.